7-8 fevral күндөрү өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Мындай аба айына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкү коркунучу бар экенин эскертет. Тактап айтканда, Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуусунда Алабел, Чычкан, Капчыгайында, ошондой эле Алабуга, Канышкыя, Красная Горка, Акташ унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдору тайгак болот. Айдоочуларга унаа жолдун кооптуу жерлеринен транспорт каражаттарынын аралыгын сактоого чакырабыз дешет министрликтен. Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Бул тууралуу 6 февралда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен президент Садыр Жапаровдун жолугушуусунда маалым болду. Тактап айтканда, Кытай тарап Кыргызстанга коронавируска каршы кошумча 5 миллион доза вакцина берүү чечимин кабыл алды. Мындан тышкары, Кытай Кыргызстанга 50 миллион юан, 7 миллион 860,4 миң доллар өлчөмүндө коопсуздук тармагында кайтарымсыз жардам берет. Сокулукта баланын мыкаачылык менен сабаган шектүү бошотулду деген маалымат социалдык тармакка тарады. Бул маалымат чындыкка дал келбей турганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Маалым болгондой, шектүү Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге 2 айга камакка алынган. Буга чейин Сокулук райондук ооруканасына 2020-жылы туулган бала ар кандай жаракаттар менен түшкөнү маалымдалган. Кийинчерээк баланын апасы менен чогуу жашаган киши наристенин денесинен зыян келтирген деген шек менен кармалган.